Казакстандын башкы прокуратурасы 9 июнда өткөн президенттик шайлоо учурундагы административдик укук бузуулар боюнча 36 ишти сотко жөнөттү. Мындай билдирүү кече 19 июнда башкы прокуратуранын расмий сайтына жарыяланды. Шайлоочулардын өз эркин билдирүүсүнө шек келтире турган мыйзам бузуулар жол берилген жок. Шайлоо малында прокуратура тарабынан административдик укук бузуулар боюнча 36 иш козголуп, сотко жөнөтүлдү деп айтылат билдирүүдө. Маалыматтарга ылайык, жарандарга ашыкча бюллетень тараткан участкалык шайлоо комиссиялары 11 мүчөсү жоопкерчиликке тартылган. Бир катар ЖМКларда жана социалдык тармактарда жарыяланган бюллетендерди таштоо жана башка укук бузуулар тууралуу видеолор боюнча прокуратура текшерүү ишин улантууда. Казакстан жарандары шайлоонун таза эмес өткөндүгүн айтып, нааразычылык акциялары күчөгөн. Митингге чыккан катышуучулардан жалпы 957 адам кармалган. Тажикстанга барган ар бир конок туристтик сим-карта алса болот. Бул тууралуу Тажик өлкөсүнүн ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматтарга ылайык, Тажикстанга келген туристтер бекер сим-карта алып, 10 күн каттоосуз колдоно алат. Сим-картаны алуу үчүн коноктор Дүйшөмбү аэропортундагы жана жалпы эле чек ара аймактарындагы туристтик милиция бөлүмүнө кайрылуусу керек. Сим-карта 10 күнгө ылайыкталып, ичинде чалуу үчүн 100 мүнөт жана интернет колдонууга 100 мегабайт бар. Ошондой эле сим-карта ээлери Тажикстанда болуп жаткан чоң иш-чаралар жана коопсуздукка байланыштуу маанилүү жаңылыктардан кабардар болуп турар айтылган. Британияда сүйүктүүсүнө баш кошкон киши бир нече сааттан кийин көз жумду. Түгөйлөрдүн үйлөнүү тою ооруканада болгондугун чет элдик басылмалар жазып чыгышты. 51 жаштагы Ник Клавер сүйүктүүсү менен жай мезгилинде баш кошууну пландаган, бирок жазында ден соолугу начарлап, ооруканага кайрылган. Дарыгерлер бейтап уйку безинин рагына кабылгандыгын, илдет тез өөрчүп жаткандыгын айтышкан. Ник Клавер апрель айында ооруканага жаткан. Дарыгерлер ага аз күндүк өмүрү калгандыгын, сүйүктүүсү менен баш кошуп алуусун айтышкан. Бейтап макул болуп, түгөйлөрдүн тою ооруканада орун алган. Тойго алардын досу, бир тууганы жана бейтапкананын кызматкерлери катышкан. Сүйүшкөндөр расмий түрдө жубайлар деп жарыялангандан кийин Ник Клавер каза болгон. Украина президенти Владимир Зеленский журналисттерге иш бөлмөсүн көрсөттү. Зеленский тамаша иретинде өзгөчө нерсе көрсөтөөрүн айтып, конокторду жаштар ачканасына киргизген. Аны менен катар үйдөн эле жуунганга мүмкүн болгондуктан мындай кызматтын зарылдыгы жок экендигин кошумчалаган. Владимир Зеленскийдин мындай кадамы социалдык тармактагы колдонуучулар арасында жылуу кабыл алынган. Өз бөлмөсү мынчалык ачык көрсөткөн алгачкы президент экендигин жазышып, анын жөнөкөйлүгүн белгилешүүдө.